стажы көп медсестралар врачка өтө көп жардам беришет. Ушунда медсестра укол жасаптыр, ошондон кийин пациент баягы анафилактический шок болуп каза болду депчи. Сөзсүз түрдө проба жасаш керек. Кайдыгер карап койсоң, ал пациенттин состояниясы ухудшение болушу мүмкүн. Кетип баратканда эле көрөбүз, укол жасап беребиз, капельница жасап беребиз деп столбаларда жазылып турат. Өзүм билем деп кылган мен туура эмес деп ойлойм. Андан көрө 5-10 мүнөт убактысын бөлүп эле врачка барганы туура. Саламатсызбы, урматтуу достор. Сиз биринчи байлык ден соолук подкастындасыз. Бүгүнкү биздин темабыз өтө эле кызыктуу болот деп ойлойм. Анткени темабыз медсестра же медайым. Бүгүн биздин конокто дал ошол медсестраны чакырдык. Гүлзат айымды. Гүлзат айым, саламатсызбы дагы бир жолу. Гүлзат айым, бүгүн сизди ушу медсестранын образын чалдырып берсеңиз. Деги медсестра эмне иш кылат? Ал врачтын эле жардамчысыбы? Сиз өзүңүз жөнүндө айтып бересизби? Биринчи, канча жыл болду иштегениңиз? Эмне иш кыласыз азыр? Саламатсызбы дагы бир жолу. Рахмат мени чакырганыңызга. Медицина тарабында иштегениме 17 жыл болду. Жумуш эмгек жолумду ушул реанимация бөлүмүнөн баштагам. Кереметтүү жанагы кыргыз элин электро энергия менен камсыздап жаткан город энергетиков Кара-Көл шаарынан болот. Ошол 17 жылдан бери ушу медицина тармагында, ошол эле учурда жандандыруу бөлүмү, кыргызча айтканда реанимация, ошо жандандыруу бөлүмүндө эмгек жолумду баштап, азыркы учурда өзүңүз билгендей Экспресс плюс лабораториясынын башкы медайымы болуп эмгектенем. Эң сонун. Ооба, Экспресс лабораториясында азыр сиз канча эмне дейт, улуу медайым же старшая медсестра деп айтсак болот, ошонун орус тилиндечи. Улуу медайым дейби же кандай дейт кыргызча? Биздин эмеде которулушта башкы медайым деп эле айтылып жатат. Бул башкы медайым көзөмөлдөөчү экен да. Башкарасыз да медсестраларды. Медсестралардын арасында. Ошондо көзөмөлүңүздө же үйрөтүп, карап, баарын тең ошо функция негизги сиздин аткарган кызматыңыз эмне ошондо? Негизги кызматыма менин ушул кыздардын 40тан ашык кыз бар азыр. Ошол кыздардын эмгек графигин, жумуш графигин, милдеттерин түшүндүрүп, үйрөтүп, алардыга жаңы жумушка келген кыздарды ошо жумуш ордун камсыздап, аларды угуп, алар менен сүйлөшүп, баарлашып дегендей, анан эмгек жолун баштап беребиз да. Үйрөтүп, көрсөтүп. Ооба. Анткени өзүңүз билгендей эле медицинада окуганыбыз менен практика жүзү эки башка болуп чыгат да. Практика аябай биздин жумушта керектүү нерсе. Эми медсестранын кандай түрлөрү бар, кандай иштерди иштейт? Мисалы, операциялык медсестра бир жерде, амбулатория бир жерде, ошо. Ооба, туура айтасыз. Ал бул нерсе бизде медсестралардын реанимационный медсестра деген бар, бул операционный блокто иштеген медсестра бар. Мен ушул реанимация менен операционный блокто медсестраларды айтып кетет элем. Булардын эмгеги бир өтө жоопкерчиликтүү. Эмнеге дегенде, операция учурунда ушул врачка ал бир гана подавать этип жардам бергенден мурда да ал сезип туюш керек да, ушул врачка аябай чоң жардамчы болуш керек. Ошол учурда операция дагы жеңил, мындай жакшы өтөт да. Жанагы эмеси стажы көп медсестралар врачка өтө көп жардам беришет. Ассистент боло алышат, жакшы подавать этишет. Врачтын көз карашы менен эмне беришим керек, эмнени туура эмес кылып калдым байкайт да. Ошол эле учурда жана реанимация жөнүндө айтып атпаймынбы? Ал реанимационный медсестра бул аябай жоопкерчиликтүү жумуш. Ал баягы
бейтап өлүм менен алышып аткан учурда ар бир динамикасын врачка жеткирип туруш керек. Ар бир кандайдыр бир назначение болдубу, ошол пациентке кандай эме берди. Может, пульсу көбүрөөк согуп баштады, же болбосо дыханиясына бир кандайдыр бир эмеси тийди. Ошолордун баардыгын көзөмөлдөп байкап врачка айтып туруш керек да. Ал эми башка медсестраларчы ошол эле процедурныйда иштеген? Туура айтасыз, бул эмеде процедурный медсестранын дагы жумушу өтө тактыкты талап кылат. Анткени азыр өзүңүз билгендей, медсестралар пациентке, бейтаптарга ошол пациенттин бейтаптын көзүнчө бүттүгүн одноразовый экенин ачып көргөзүп берип жатса дагы бир кандайдыр бир өзүлөрү байкабагандыгы же ошону ишенбестик болуп, ошол нерсени талап кылат да, бул жаңыбы, бул эмеби депчи. Хотя медсестраларды биз башынан эле ошентип үйрөтөбүз. Эреже катары. Эреже бул сөзсүз түрдө эреже катары калган bizde. Бул bizde одноразовый. Пациенттин бейтаптын көзүнчө ачабыз, бейтаптын көзүнчө жазайбыз да бардык нерсени. Бирок ошондо дагы бейтаптарда бир кандайдыр бир ишенбестик же болбосо бир өзүлөрү байкабайт, ал нерсени кайра бизге эме кылып койгон учурлар көп болот да. Анан бардык эле медайымдын жумушу тактыкты талап кылат. Ошондой медайымдар иштейт бизде. Жакшы. Инсан. Демек, медсестралардын жумушу ар бир жерде өзүнчө, жана операцияныкы өзүнчө, анестезиологияда өзүнчө, дагы эмне? Забордо өзүнчө, процедурныйда. Процедурный жана врачтын назначенияларын жасаган өзүнчө, Туура. Кандай деп ойлойсуз сиз? Мисалы, ошол операцияга чейинки, операциядан кийинки оорулуунун акыбалына медсестранын кандай таасири тийгизет? Туура айтасыз, бул нерседечи бейтапты даярдаган бул медсестра. Ооба. Бейтапты даярдаган медсестра, операциядан кийинки көзөмөл дагы медсестранын мойнунда да. Бул түздөн түз таасири аябай чоң. Ошол медсестра бар үчүн врачтарыбыз медсестраларга баягы үйрөнүп калган да. Ал медсестраларга ишенип, ошолордун көзөмөлүнө таштаган. Ошо көзөмөлдөп, дары-дармегин айтып атпайбы, жана айтып кетпедимби? Динамикасын бүт байкап турат медсестра. Ошол динамикадан кандайдыр бир өзгөрүү болору менен сөзсүз түрдө врачка айтышыбыз керек. Бул түздөн түз аябай чоң жоопкерчилик. Ошол эле учурда ал медсестранын эмеси, тактыгы өзүнөчү. Анан да кайдыгер карап койсоң, ал пациенттин состояниясы ухудшение болушу мүмкүн. Сиз ошол бир бөлүмдүн же азыркы иштеп атканыңыздын медсестранын иштеп аткан кезде функциональный обязанность деп коет эмеспи, кылган ишинин эрежесин айтып бере аласызбы? Биринчи эмне кылыш керек, экинчи эмне кылыш керек депчи. Мисалы процедурный медсестра боюнча айтып берейин. Процедурный медсестра келери менен биринчи өзүнүн формасын алмаштырат. Формасын алмаштырары менен эле бизде билесиз, баягы кечинде чаңдар пайда болот. Предварительный уборканы жасап башташат кыздарыбыз. Предварительный уборка жасалгандан кийин бизге расходный материалдар керек. Расходный материалдарыбыздын баардыгын такташат кыздар. Толукпу, жетиштүүбү, сроктору жакшыбы, бүт ошолорун такташат дагы. Анан кийин жумушун башташат кыздар. Ар бир келген пациент менен алар саламдашат, жылуу тосуп алышат, кайсыл анализди тапшырып жаткандыгы жөнүндө маалымат берет. Ал анализ кандай жол менен алынары жөнүндө маалымат берилет. Анан кийин анализдер алынгандан кийин пациенттин көзүнчө ошол сайылган ийне болобу, же болбосо жанареки биз алып аткан бабочка болобу, пациенттин көзүнчө ал одноразовый экенин тастыктап, алар сындырышат пациенттин көзүнчөчү. Сындырышып, анан кийин пациенттин состояниясы жакшы болсо узатышат. Мына бизде
барыбыз эле угуп атабыз, интернеттенби же башка маалыматтарданбы ушундай медсестра укол жасаптыр, ошондон кийин пациент баягы анафилактический шок болуп каза болду депчи. Ошону кандай айтат элеңиз? Эмне кылыш керек ошондой болбош үчүн? Биз мен негизи бул нерсеге туура жакшы суроо. Бул нерсеге мен аябай каршымын. Эмнеге дегенде кээ бир медсестралар бар, баягы коркпой эле үйүнөн укол сайып, же болбосо үйүнө барып укол сайып бейтаптаргачы ушундай кылышат да. Бул мен ойлойм, бул анафилактический шокту көрбөгөн пациент ушундай кылат деп. Эгер өзүнө ишенген медсестра болсо, ал сөзсүз түрдө жанына жанагы шоковый состоянияга түшкөндө сайылуучу дары дармекти жанына ала жүрүш керек деп ойлойм да. Сөзсүз түрдө проба жасаш керек. Азыр өзүңүз билгендей эле антибиотиктен көп эме болуп атат, анафилактический шок. Сөзсүз түрдө мурда алган болсо дагы, алып жүргөн болсо да, ал биринчи сайып атат да, сөзсүз түрдө проба жасалыш керек деп ойлойм. Эң биринчи иретте врачтын көзөмөлү менен, же болбосо врачтын назначениясы менен болуш керекпи, же кандай дейсиз? Негизи врачтын назначениясы менен болуп, биринчи жолу ошо врачтын көзөмөлүндө алган жакшы. Бирок азыркы медсестралар барып эле салып берип койчу десе эле салып атышпайбы, мен ошол жагын айтып атам да. Негизи врачтын көзөмөлүндө болуу туура. Назначение болуш керекпи же сөзсүз эмеспи? Мисалы ошол эле бирөө сук тийип калды, мурда антибиотик алып жүргөн, азыр деле барып аптекадан сатып алды, анан барып туруп сизге келип айтат, Гүлзат жасап койчу десе, ошо туура кандай кылыш керек? Ошону айтып кетесизби? Мен ал учурда мен салбайт болчумун. Анткени мурда алып жүргөн убакта, мурдагы назначение кылган убакта анын оорусу ошол убактагы башка болчу. Азыр может башка болуп атат. Поэтому мен биринчиден аны мен врачтарга жөнөтмөкмүн. Ошол кеңешти бермекмин да, врачка барыңыз, врач назначение кылып берсин. Эгер врач назначение кылып берсе, биринчи очередь ошол процедурныйдан алыңыз депчи. Анткени бул нерсе аябай жоопкерчиликтүү нерсе да. Ооба. Анткени бизде азыр мынакей азыркы убакта сиздин айтып аткандарыңызды көптөгөн миңдеген ошол эле сиздин кесиптештериңиз угуп атат, ошол эле кардарлар угуп атат, анан кийин барып туруп дарыны алып барган ушундай көп болуп атпайбы? Кетип баратканда эле көрөбүз, укол жасап беребиз, капельница жасап беребиз деп столбаларда жазылып турат. Ошол боюнча сиз категорично айтат белеңиз, Каршымын, ал нерсеге каршымын. Өзүм билем деп кылган мен туура эмес деп ойлойм. Сөзсүз түрдө бул нерсени окуп, билим алып, практикасын өткөргөн биздин врачтар бар. Анткени азыркы убакта аллергиялык оорулар өтө көп. Өтө көп болгондугуна байланыштуу мен ойлойт элем, бул нерсе туура эмес. Андан көрө 5-10 мүнөт убактысын бөлүп эле врачка барганы туура. Гүлзат, мына биз азыр ушул медсестранын жумушу жөнүндө, кандай иш кылат жөнүндө биз учка айтып кеттиңиз сиз, Анан сиз өзүңүз ушул кесипке кантип келдиңиз? Быйыл канча жыл болду иштегениңизге? Стажыңыз канча? Кантип медсестра болуп калдыңыз? Мен негизи бул медицина тармагына чисто случайно эле келип калгам. Өзүм медик болом деген эч кандай оюм жок болчу. Анан менде тандоо болгон, же мигрант болуп башка өлкөгө кетиш керек, же болбосо окушум керек. Анан мен ошол миграцияны эле аябай самадым. Мен Россияга барсам, иштесем, мен байып келем деген ой мененчи жаш болчумун окшойт. Анан мени ата-энем түрткү беришти, ошолор окууга тапшыр деп. Анан аларга мен айттым, эгер мен бюджетке өтсөм окуйм, эгер бюджетке өтпөй калсам окубайм деп. Анан барып тапшырдым. Анан баягы мектепте деле окумуш жакшы окуган окуучулардан эмес болчумун, орто эле окучумун. Анан өзүм билимимди билем да эмечи. Анан кийин баягы экзамен тапшыргандан кийин контракт жакты карап атпаймынбы? Списоктанчы, балким контракт жакта бар болсом керек деп карасам жокмун. Ай мен деген окууга өтпөй калган турбаймынбы десем, жанымда кыз айтып калды, бюджетниктер бар экен, ошол жакты барып көрсөңчү депчи. Анан
мен өтпөсөм керек ал жака деп барып окусам эле ошо бюджетте окудум. Кайсы окууну өттүңүз эле? Мен өзүм лаборантмын. Кайсы окууну ошондо биофак өттүңүзбү жака? Жок, мен өзү колледжден баштадым. Медициналык колледждин лаборатория бөлүмүн баштадым. Анан ошол күндөн бери окуп, анан баягы 1 жылдар убактарда эми медиктер баардыгы Россияга, башка өлкөлөргө зарплата аздыгынан кетип баштаган. Анан мен окууну бүтүп келгенде ошо медсестра жетишсиз болуп, анан мени медсестра кылып алышканда реанимация бөлүмүнө. Ошондон бери азыркы учурга чейин медсестра болуп иштеп келе жатам. 17 жылдын жүзү болду. Сонун. Ошо 17 жылдын ичинде сиз өкүнүп, ушул жумушту бекер эле алыптырмын, же болбосо башка кайсы бир жумушка кетип калат элеңиз деп ойлодуңузбу? Мен баягы стажировка өтүп баштаганымда, ошо реанимацияда стажировка өтүп баштаганымда мени үйрөткөн эже аябай мени кагып, силкип, үйрөткөндө мени копол үйрөттү да. Ошол учурда мен аябай мындай мен иштебей эле койсом окшойт деп мен аябай ошол учурда сынып калдым да. Анан бир бейтап болду, консулиум болду врачтардын. Анан мени ал эже болсо Эуфлин бар го, Эуфлин барып сайдешти. Анан мен жаңы стажёрмун да. Анан Эуфлинди очень медленно берет деп эч ким айтпаптыр да магачы. Анан мен алып келдим, набирать этип эле пациентке берип баштасам эле заведующий могул жеримде каттуу чымчыды да. Анан мен ошондо билдим, мен туура эмес, бирдемени туура эмес кылып жатам депчи. Анан акырындан сайып баштадым. Уколду бүтөрү менен мени заведующийм процедурныйга алып барып мени урушту. Эмне сен бул пациент өлүп калса эмне болот тиги бу деп урушканда деп мен билдим, значит мен өзүм лабораториялык окуу жайды бүткөнүм менен бирок мен медсестра эмес экенмин деп. Анан 2000 болезней деген врачебный китеп бар. Ошол китепти ночко турганымда сменимде ошону окуп чыктым. Окучум кайсыларына уколду кандай кылып сайыш керек, эмне кылыш керек. Өзүм үчүн ошол нерсени окуп, анан ал реанимацияда мен старший болдум. Башка жерге келдим, ал жакта да старший болдум. Анан ошол баягы стажировка өтүп аткан убакта өкүндүм, андан кийин өкүнгөн жокмун бир да жолу. Жакшы. Демек анда сиз өзүңүздүн кесиптештериңизге, медсестра болом дегендерге эмнени айтат элеңиз? Өзүңүз айтып кеттиңиз, дагы бир жолу. Окуугула демекмин. Дайыма окуш керек, Бул медицина бир эле жерде турбайт. Күндөн күнгө өнүгүп аткан учуру бул медицинанын. Анан эч эринбей окуш керек деп ойлойм да. Анткени ал медсестра болуп атпайбы, анан тууганы же кошунасы же башка бир тааныштары бул кандай болот, бул эмне болот дегенде ошол убакта ал медик деп андан ишенип сурайт да. Анан ал өзү билбей калса ошол нерсе жаман болуш керек деп ойлойм да. Поэтому окуган эң жакшы. Азаматсыз. Ал ошол китепти мен эстеп кеттим, аябай чоң китеп да, 2000 аны любой врач да окуп бүтө албайт дегендей. Ошол китепти окугам, анткени мен кийинки учурда уят болуп калбайын деп окугам. Ошол китепти окуп, өзүмдү жумушта өзүмдү көргөзгөн үчүн жаштар министринен диплом алгам. Азаматсыз. Эң негизги сизге пациенттердин алкышы, келген кардарлардын алкышы негизги сыйлык болсо керек, Ооба, мен ата-энем дагы мамам өзү медицина тармагында иштеген үчүн мен мурда мамамды ойлочумун да, зарплатасы аз, эмне кылат бул жумушта иштеп депчи. Көрсө баягы эл ыраазы болуп кеткенде бир башкача сезим болот экен да. Бейтап мындай көңүлдүү кетсе, бейтап ошо ыраазы болуп кетсе ошол нерсеге, сен жасаган жумушка бейтап ыраазы болгондо ошондой бир башкача бир сезим болот экен да. Сонун. Сиз ошо үлгүлүү медайымдын бир образын азыр аябай жакшы чагылдырдыңыз.
окуш керек, ишиңди жакшы көрүш керек дегенде. Анан сиз айтып кеттиңиз, мынакей 40ка жакын медсестраны азыр башчы болуп турасыз депчи. Ошолорду негизги эмнеге үйрөтөсүз дагы бир жолу? Мен биринчи эле алар келген учурда баягы жумуштун эрежелерин үйрөтөм. Анан сөзсүз түрдө ошол келген бейтап сенин эжең же болбосо апаң же иниң же агаңдай сез ошону депчи. Ошондо гана ал бейтап ыраазы болуп кетет. А сен эгер ал бейтапка мындай жакшы мамиле кылбасаң, сени ал бейтап бир эле мындай көз карашы же болбосо бир эле сөзү менен сенин бир күндүк настроенияңды түшүрүп кетет деп айтам да. Ар дайым ал кандай киши келбесин кийимине карабаш керек ал бейтаптын, туурабы? Иштеген жумушуна карабаш керек. Ал бейтап бизге келгенден кийин жөнөкөй эле бейтап да, ал кандай кызматта болсо деле. Анан ошондой кабыл ал деп биринчи очередь ошону үйрөтөм да. Бул эң негизги нерсе. Медсестра сынып калбаш үчүн ошол нерсени туура кылса, ал медайым жумушу уланат да. Бейтапка болгон мамилеси жакшырат. Мен мындай кылсам, бул бейтаптарда мага обратный мындайсы эме болот экен депчи, мамиле болот экен деп. Ушундай баягы стресс устойчивость дейт го, баягы бир аз кээ бир пациенттер келет, эми күнүгө эле жакшы пациент келе бербейт да бизгечи. Ар кандай пациенттер келип калат, анан андай учурда бир аз чыдап койгула. Бир аз чыдап койгула, анан кийин ал пациент дайыма жаныңарда болбойт. Ал пациент кетет деп ушул нерселерге үйрөтөм. Сиздин ушул 17 жыл стажыңыздын арасында кызыктуу бир медицина байланыштуу бир окуяңызды айтып бере аласызбы? Кызыктуу. Мейли коллегаңызбы, мейли пациенттер мененби? Мен Московский Панфиловада билесиз, биздин эме бар болчу, заборный пункт. Ошол жерде иштеп жатканымда 80% күйүп калган бала келген. Где-то бир 4-5 жашта. Анан ал пациент бүт лабораторияга барыптыр. Анан ал пациенттен коркуп албай коюшуптур медсестралар. Анан мен деле башында корктум, анткени 80% күйүп калган ал бала. Анан мен да корктум, бирок эми ал анализ тапшырып, ал башка жака учуш керек экен да. Ошол анализ жолдон кармап турат да, эгер тапшырбаса. Анан жанымдагы кызды айттым, сен мага подавать этип тур, мен алганга аракет кылайын деп. Апасына да түшүндүрүп айттым. Эжеке, балаңыздын состояниясы мындай экен, мен түшпөй да калышы мүмкүн. Бирок мен аракет кылам, анткени анализ тапшырыш керек пациент деп. Анан апасы макул болду. Апасы аябай түшүнүп калыптыр, анткени бүт лабораторияга барып чыгыптыр. Анан кийин бизде баягы регистраторда мен жанымда болгон үчүн биз эшикти ачып койгонбуз. Пациенттер келгенде бир аз тура туруңуз деп айткангачы, ачып койсок, азыр мен эсимде жок, кайсы депутат экенин билбейм. Биз баланы кыйкыртып отуп ар жерин карадык, анан могу балтыр санынан вена бир сезгендей болдум да. Анан эжеке, мен азыр ушул жерден алайын, аракет кылайын деп апасына түшүндүрүп айтып жатсак эле бир депутат келди. Анан бошогон жоксуңарбы, тиги бу деп эле баягы пациентти көрдү алдагычы күйүп турган. Анан эптеп түштүк, кыймылдатпай эмени анализди алып атабыз да. Алып атсак, байка улам мындай шкалап карап коет биздичи. Бала чыңырып ийилип атат. Анан анализ алдык. Анализ алгандан кийин апасы кийинтип атса дедим. Кийинтип жатканда баласынчы, анан депутат байке бизге обед ичип койгула деп 1000 сомдон берип атпайбы? Регистратор экөөбүзгө. Биз болсо жок, албайбыз десек да болбойт. Ал депутат бизди да тааныбайт, пациентти да тааныбайт экен. Силердин ушу баладан коркпой алганыңар үчүн деп бизге болбой берген да. Азыр унутуп калдым кайсыл депутат экенин, бирок аябай мындай ошол баланын
күйгөнү до сих пор көз алдымда да. Ал киши акыбалына, баланын акыбалына кирген турбайбы силерге? Сыймыктанып. Да, кирди. Анан кийин ал эменин бейтаптын телефон номерлеринен бери жазып алды. Аябай бейтапка дагы аябай мындай Жардам бергиси келди. Жардам бергиси келип, ага да жеңил болду да. Биринчиден анализ алынды, экинчиден тиги байкеден жардам болду да. Эң сонунда. Бул эми жакшы көрүнүш, аябай жакшы. Ал эми болот да сиз өзүңүз айткандай баары эле күлүп келбейт, баары эле ошондой болбойт. Андан тышкары канчалык аракет кылсаңар дагы жакпайсың дегендей кандай случай болду? Же болобу? Болуп деле жатат. Бул нерсе адамзат өзүн өнүктүрүп, билим алып, баягы медицинага бир аз вникать этип баштаганда гана токтоосу, азыр менин оюмча бул нерсе, бул көрүнүш боло берчү эле нерсе болуш керек деп ойлойм да. Ар бир өзүңүз билгендей, өзүңүз көп жылдан бери врачсыз, лабораторияны билесиз. Ар бир анализге подготовка керек. Анан пациенттер өзлөрү келет, неподготовленный. Анан биз түшүндүрүп айтабыз да. Ар бир анализдин эрежеси бар эжеке. Мындайбы, тигиндейби десе, ой, ала бергиле деп биздин эме кылат да, биздичи алгыла, ала бергиле депчи. Анан эже анда сиздин эмеңизге жыйынтык результатка бир аз бул эме берет. Туура эмес результат чыгып калышы мүмкүн. Жыйынтыкка кандайдыр бир эмесин берет десек. Жок, мен ар жактан келдим, анан ал жактан келдим деп ушундай эме менен. Убактым жок. Ошентип анан өздөрү макул болуп тапшырышат. Бирок кандайдыр бир изменение чыгып калса эле, баягы силер билбейсиңер, силер мындайсыңар, эптеп эле акчаны алып жатасыңар деген ушундай бир негативно отношение кылышат да кайрачы. Негизи эгер эртең анализ тапшыра турган болсоң, интернетке деле кирип уже окуп алышса болот да, маалымат алып. Врач деле берет да маалыматты. Туура айтасыз, врач дагы берет, бирок ошол нерсени алар мындай кабыл алышпайт. Анан кийин күнөөлүүнү таап коюшат. Башка бирөөнү күнөөлүү кылып коюшат да. Бул нерсе болуп эле жатат. Анан күнүгө эле кездешчү нерселердин бири да. Бул мен ушул учурдан пайдаланып айтат элем. Анализ тапшыраардан мурда врачтан тактап, кандай анализ тапшырып атам, бул эмне үчүн тапшырып атам, кандай бир эмелер, эрежелери барбы тапшырууда деп ушуну тактап алышса депчи. Бизде өзүңүз билгендей колл-центр деген бар. Ошол колл-центрге деле чалышып, кээ бир анализдер, гормондор билесиздер, саат 10го чейин тапшырылат, ондон кийин алардын эмеси өзгөрүп баштайт дегендей. Анан ошол нерсени айтат элем да. Ал анализ биринчиден өзүнө керек, ал пациенттин. Ал анализдин результаты менен лечение болот. Эгер неправильный подготовка, неправильный результат чыкса, бул алардын лечениясына дагы таасирин тийгизет. Дайыр жолу биздин угуучуларга, көрүүчүлөргө сизди дайыр жолу эстетип коеюн. Биздин бүгүнкү коногубуз Гүлзат Кулуева. Көп жылдан бери ушул Экспресс Плюс лабораториясында жана Авиценна клиникасынын баардык ушу медсестра же медайымдарды үйрөтүп, көрсөтүп иштеп жүргөн старшая медсестра же болбосо улук медсестра же дагы кандай да айттыңыз? Башкы медсестра, анткени сиз башкарып турасыз да ошон үчүн. Гүлзат, дагы кандай суроолорду айткыңыз келет өзүңүз? Эмнени кайрылып кеткиңиз келет өзүңүздүн пациенттерге, кесиптештериңизге? Ушул учурдан пайдаланып, баягы мен айтып кетпедимби, бизге деген жаңы окууну бүтүп келген медайымдар келет да. Анан алар баягы жүрөгү дегдеп, мен деген ак халат кийип медсестра болуп иштейткем деген бир жакшы эме менен келет да. Анан келгенде биз жанагынтип сабактарды өтөбүз, өзүңүз билгендей биздин медайымдардын баардыгын бир жумада бир өзүңүз дагы сабак өтүп жүрөсүз, бир жумада бир онлайн сабак болот.
кыздарды окутуп турабыз, ар бир жаңы анализдер боюнча, жаңы приказдар бар бизде өзүңүз билгендей, ошолор боюнча окутуп турабыз. Бир айда бир көрүшүп окуйбуз, кыздарды баардыгын чакырып, анан окууларыбыз өтүп турат. Анан ушул учурдан пайдаланып айтат элем, жаңы баягы бүтүп келген медсестралар баягы эч ичине кири жок, аябай мен медицинага келдим, мен мындай болуп иштейт экенмин деп эме кылышат да. Анан үйрөтөбүз, бирок өзүңүз билгендей, мед колледжде практика аз. Анан кийин алар живой пациенттерге эме кылышпайт көп, сайдырышпайт пациенттер. Ой, бул деген стажер турбайбы, тиги бу депчи. Анан ал кыз, ал медайым ошентип бирөөгө сайып үйрөнбөсө кайдан үйрөнөт дейм да. Кантип алар колун үйрөтүшөт, венага түшкөндө. Алар кантип венаны сезишет, ошол нерсени туура түшүнсө деп ойлойм да. Элдерчи ошол нерсени туура түшүнсө, алар ал медайым бирөөнүн кызы болушу мүмкүн, бирөөнүн сиңдиси болушу мүмкүн, же таанышы болушу мүмкүн. Ал медик болгондон кийин сөзсүз түрдө практика керек да. Анан кийин келгенде жок, мен сабылдырбайм, бул деген жаңы турбайбы деп аябай качышат да. Анан кийин ал кыздын дагы эмеси сынып калат. Шагы сынып калат. Анан ал нерседен коркпоңуздар. Эгер биз процедурныйга киргизген болсок ал кызды, ал кыз уже анализге даяр, алганга даяр болгон кызды гана процедурныйга киргизе алабыз да. Ал нерседен коркпоңуздар деп айтат элем. Наоборот, ошол учурда ал медсестраны сен жаңы окшойсуң, эч нерсе болбойт, ушинтип үйрөнөсүң деп койсо, алга дем күч болот го деп ойлойм да, мотивация болупчу. Ал кийинки пациентке дагы коркпой түшөт дегендей. Анан ошол сиздин чакыруудан пайдаланып айтып калайын. Эң жакшы. Мен өзүмдүн практикамдан да эстеп кеттим да. Мен өзүм врачтар көбү жасабайт да уколдорду, бирок мен өзүм бир убакта аябай жакшы жасап үйрөнгөм атайынчы. Анан кийин жаңы медсестра келди. Келгенде мен айттым да, менден биринчи алып көрчү депчи. Анан кийин меникини оорутуп атат, бирок мен жок, ооруган жок деп, мен расчитасы болот да. Туура. Анан көзүнөн байкадым да, мындай өзүнчө бир ишеним пайда болгонунан ошондо тез түштү да, тез түшүп. Анан кийин аябай жакшы алып кетти андан кийин. Мен дагы жаңы келген кыздарга ошол өзүмдүн венам аябай начар. Анан менин венамды тапсаңар, силер аны иштеп кетесиңер деп эле өзүмдүкүн бере берем. Анан кийин алар коркушат, бирок мен айтам, мени бейтаптай көргүлө. Азыр мен бир күн жакшы бейтап болуп берейин силерге, бир күн начар бейтап болуп берейин. Күнүгө келип кагып силиккен. Силер ошондо көнөсүңөр. Атуу силерден көнө албайсыңар. Корко берсеңер, бул нерседен четтеп, анан бул жумушту уланта албай башка жумушка кетишиңер мүмкүн. Деп көп ушундай нерселер менен үйрөтөбүз да. Кээ бирде болот го, элде бир сөз бар да, анын колу оор экен, мунун колу жеңил экен, ошого кандай деп ойлойсуз? Көп угам бул нерсени. Эми ар кандай ситуация болуп калат. Баягы чоң кишиге деле кээде сала албай каласың да, кандайдыр бир себептерденчи, эмне экенин билбеп сала албай каласың. Анан баягы бизди медсестра дегенден кийин эле сразу ойлошот. Венага дароо түшүшүң керек депчи. Анан ар кандай ситуация болуп калат. Бирок өзүнүн жумушун мыкты билген медсестра эч андай эме кылбайт. Азыркы кезде мынакей заманбап технология болуп атат. Сиздер көргөнсүздөрбү, жана веновизор менен жасаганды? Барбы сизде ошондой? Бизде эме Токтоналиева көчөсүндө ошол менен иштедик. Жардам береби ошол? Ал биз чоң кичкей балдарга рекламасы аябай күчтүү го, тим эле ошо менен жасаса эле баарына жасайт. Сиздин оюңуз кандай ошол боюнча? Мен жакшы деп айта албайм ал нерсени. Анткени бала, кичкей бала колдун кыймылдатат, ыйлайт, ошол убакта вена бар экенин көргөзөт экен, бирок ал кыймылдаган сайын ал көргөзбөйт экен.
баягы мурдагы эле өзүбүздүн эски метод менен эле алып атабыз. Ал нерсе менен деле иштеп көрдүк. Biraz жардам берет, же жардам бербейби? Бир аз баягы венанын эмесин көргөзөт экен, местоположение. Андай деле прям бизге жардам деле берген жок, анткени ар кандай бала келет. Демек, тажрыйбалуу медсестра ансыз деле жакшы алат, Туура. Чапаржы, мен да сизге суроо бергим келип жатат. Эмне үчүн бул подкастты ойлоп таптыңыз же болбосо, эмне үчүн бул подкасттын максаты кандай? Анткени мен өзүм ойлойм, бул подкаст баягы кыргыз тилинде болуп атпайбы? Жеткиликтүү болот го депчи. Биринчиден мен өзүмдүн оюм ошондой да. Анан кийин сиз бир кезде айткансыз да, мен элетте жашаган жашоочуларга бир аз жардам болсун деп ушул нерсени уюштуруп жүрөм депчи. Негизи эле азыр практика кылып жүрөсүз. Негизи ушул нерсе иштейт бекен, ушул нерсе жардам берет бекен деп ойлойм да. Ошо берет эле. Мен сиздин сурооңузга жооп берейин. Подкаст азыр эми көп жерде эле тартылып жүрөт. Керек болсо кээ бирлер айтат, ой, подкастты баары эле тартып атат деп. Биздин негизги максат болсо биринчи иретте медицина, сиз мен чогуу иштеп атабыз, оорулуулар аябай кеч келет, кеч кайрылышат. Оорунун акыркы бир стадияларында кайрылып атышат. Негизги себеби оору жөнүндө маалымат аз экен. Бул биринчи оору жөнүндө маалымат берүү. Экинчиси болсо, өзүңүз билгендей, медицинада байкасаңыз керек, врачтар көп орусча сүйлөшөт. Анткени канча жыл биздин баардык литературанын баары орус тилинде эмеспи? Ошон үчүн орусча сүйлөчүбүз. Анан мен болсо эми кыргыз тилинде, жалпак тилде, жөнөкөй тилде, медициналык терминдерди азыраак колдонуп, жалпак тилде эле түшүндүрүп бергенге деп бул экинчи максатым. Ошол кыскача айтканда. Жакшы айттыңыз, жана эме терминдер. Көп эле ошол медицинада ошо терминдер аркылуу түшүнбөй калабыз да көп нерсени. Анан бул кыргыз тилинде өткөн подкаст именно медицина боюнча аябай жакшы идеяны ойлоп таапсыз да. Жакшы, рахмат. Айтканыңызга чоң рахмат. Мен да ойлойм, сиз биздин көрүүчүлөр, угуучулар сыяктуу эле эгерде жакса бул темалар, башкаларга да бөлүшүп, көрүшүп, сопчулук үчүн көрүшүп турса болот.